Программабызды улантабыз, туугандар. Бизде ушундай жакшы жаңылыктар менен келген коногубуз бар. Алгачкы бул инсан ушундай даректүү тасмаларды тартат, андан сырткарда көптөгөн жакшы тасмаларды тартып, кино жактына өзүнүн эмгегин кошуп келатат. Бизде бүгүн конокто режиссер Аманбек Ажымат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Аманбек, кутмандуу таңыңыз менен кош келипсиз. Майрамыңыз менен. Рахмат. Келиңиз, сиз даректүү тасмаларга көбүрөөк басым жасайт окшойсуз. Анакей көрүп атабыз. Менин айылым деп аталбайбы кокусуна? Жок. Алтын жана дарыя деп аталат бул. Алтын жана дарыя. Бул жакта субтитрлер англис тилинде чыгып атат, башка да өлкөлөргө көрсөтүлүп чыгабы? Бул 20 өлкөдө көргөзүлгөн. 20 өлкө фестивалдар, сынактар көргөзүлгөн. Эмне үчүн алтын жана дарыя? Бул мугалим физкультурадан сабак берет мектепте айыл жергесинде. Анан сабактан тышкары дагы өзүнчө кошумча ушундай алтын касып, аябай муздак жерде акча табышат да. Күнүмдүк жашоосун камсыздаш үчүн. Бир ушундай чакан тасма тартыш үчүн канча убакыт кетет жана канча каражат кетет? Татты жөнүндө тарталы деп ойлоп аткам да. Убакыт боюнча ал эми кинонун өзүң пулуң толуп материал чыгармайынча тартып бересиң. Бул фильмди мен 1 ай тарткам. 1 ай убакыт кеткен. Монтажы менен, звугу менен 3 ай убакыт кеткен толугу менен. Каражат өзүңүздө? Каражат өзүм болгон, анан Темир Бирназаров деген агайым бар. Ошол дагы каржылап берген. Агайдан сабак алат турбайсызбы? Режиссура жагынан деп айтсак. Ал агайдан режиссура жагынан, документальный фильм жагынан 2 жыл сабак алдым, 2 жыл былтыр бүткөм. Ошол бул менин дипломдук же курстук кандай курстук ишим десем айтсам болот. Документалисттик тасмаларды тартып жүрөсүз. Азыр ал эми башка жанрда тартып көрдүңүз беле? Башка жанрда дагы жаңы эле тартып өттүм. Кандай айырмасы бар экен? Мисалы, комедия тарттыңыз же кандай? Эмеге 10 мүнөттүк бир художественный тарттым, кыска метрлүү. Айырмасы баягы документальныйда өзүңдү эркин алып жүрөсүң, анан эмеге баягы герой каарманга ошого басым жасап, ошо менен гана алектенесиң да. Мындай көркөм тасмада уже сценарий менен иштейсиң, көркөмдөйсүң, сценарий менен иштейсиң. Ошого мага кичине көркөм тасма кичине кыйыныраак. Даректүүдө бир гана фактылар менен иштеш керек, Жакшы, эмне үчүн режиссураны жакты тандап алдыңыз? Жана азыр жакында эле бир тасма тарттым деп атпайсызбы, эмне деп аталат? Жакында тарткан тасмам Жашыл жазда кыялдарым орундалат деп аталат. Бул өзү ооруган, онкологический жактан ооруган эже көп жылдан бери ДЦП жана аутизм менен ооруган балдарды өз каражатын өзүнүн үйүнө багып келет да. Ал жети баланы. Ошол жөнүндө тарткам. 1,5-2 жыл тарттым. 2 жыл тартып, ал бүттү. Жакында эле балдарды коргоо күнүндө карата көргөздүк 31-июнда. Ошол жөнүндө. Эмне үчүн режиссуралык жакты тандап алдыңыз деген суроо болду. Режиссурлук жакты. Бул бир чети кичинекей кезден кеп аткан эле кыял болчу. Бала кезден эле айткенде өзүмдүн ушундай агаларым кино жагында болуп жүргөндүктөн ошолорго көрүп кыялданчымын да, ошолорду бул кино көрсөм, каметсем депчи. Анткени алар кинолор менен чет эл жактарга барып, көп сынактарга катышып, жеңүүчүлөр болуп жүрөт. Анан ошол кезде мен кыялданчымын да. Мен дагы ушулар сыяктуу ушундай болуп, кино менен катышып каламмы депчи. Бирок катышкан турбайсызбы? Азыр ооба, көп эле. Ошол тууралуу дагы айта кетсеңиз, көптөгөн 20 өлкөлөргө барып келдик деп айтып калдыңыз. Бул фильмим менен 20дан ашык кинофестивалга катыштым. Бардык чет өлкөлөрдөгү. Ошонун 10-доюндан сыйлык алдык. Сыйлыктардан да айтып кетсем, айтыңыз. Эң башкысы. Ооба. Казакстандан гран-прини алдык. Бастау кинофестивалынан. Көп өлкөлөр катышты. Аякта бүт канча десем 20дан ашык өлкөнүн студенттери катышты. Бул ошол кезде студенттердин сынагы болчу. Ар кайсы өлкөнүн окуу академияларынын, кино академияларынын арасында сынак болчу. Бастау деп башта деген. Ошондон гран-прини алдым. Андан кийин Екатеринбургда өткөн Кинопроба деген фестивалдан дагы аяктан дагы мыкты документальный фильм деген дагы нам алгам. Турциядан өткөн Босфор фестивалында да аякта да мыкты документальный алгам. Украинадан Доку Дейс деген кинофестивалдан окуяны эң жакшы, кооз жана кызыктуу кылып
көргөзүп берген үчүн дагы сыйлык алгам. Бардык жагынан эле алып өргөн турбайсызбы? Эч кимге калтырган жоксуз. Айтып бериңиз, биз дагы эсептеп тура алайлычы. Дагы каяктан алдыңыз? Дагы каяктан алдым эле. Кыргызстандан Кыргызстан кыска метрлүү фильмдер өлкөсүнөн дагы жюри атайын сыйлыгын алгам. Үмүт форумунан мыкты тасманы алгам. Акыл бирсти алгам. Ушул сыяктуу сыйлыктарым бар. Акыл бирсти. Акыл бирсти. Жакшы, анан кийин баягы сценарийди ким жазат, кимдер менен кеңешесиз, тартып жатканда кимдер болот жаныңызда? Мен негизи баягы кинону баштаганда өзүм жалгыз баштагам. Анткени баягы кичине окугандан кийин баягы студентке эч ким ишенбейт да. Бирөө жардам да бербейт, акча да бербейт. Сен өзүңдү өзүң көргөзмөйүнчөчү. Анан биринчи киномду оператор да өзүм, сценарий да өзүм, режиссер да өзүм, звук өзүм, монтаж өзүм бар өзүм болгом. Демөөрчү дагы өзүң. Жеки Чандай болгон турбайсызбы? Жеки Чан ошентет экен. Көп кишилердин кызматын өзү фильм тартып жүрүп аткарат экен. Ошондой биринчи киномдун баардыгын өзүм аткаргам. Ошонго анан кичине анча-мынча адамдардын ишеничине кирип калдым окшойт. Кийинки фильмде деле оператор менен режиссер өзүм болдум. Анан башка жактарына өзүнүн группаларым болду жардам берген. Өзүм жакын ошо кино тармагында жүргөн кишилер. Бул даректүү тасма биринчи эмес сизде? Бул биринчиси, азыр экинчисин бүттүм. Биринчи тасмада бул байкени тартыптырсыз. Эмне үчүн ушул байкени тандадыңыз? Эмне үчүн ошол байкени жашоонун чагылдырайын дедиңиз? Мен бул ушул айылда өскөндүктөн бул айылдын ошо кишилердин образ жашоосун жакшы билем. Ал айылда ошол адамдардын характерин, күнүмдүк жашоосун баардыгын билгенге ошол мага мындай жакын болду өзүмө. Анткени өзүңө жакын, өзүң билген нерсени жакшыраак ачып бере аласың деп анан жакындарыбыздан башташ керек да дейбизби? Жакшы. Экинчи тасмасы эмне деп аталчу эле? Жашыл жазда кыялдарым орундалат деп. Алда эмнелер, кантип кыялдар орундалат? Ал эже баягы өзү ооруп жүрсө дагы ошо балдарга өзүнчө үй салып берем. Ошо балдарды баспайт да, балдар ДЦП менен ооруйт да, баягы буттары баспаган шал оорусу менен. Ошолорго бастырып ооруп баягы ушуна велосипедтерди алып берип ошону бастырам деп кыялданат да. Анан өзүн баягы көптөн бери ооруп жатканда оорумандагы айыгып кетем деген кыял менен жашайт ал өзү эже. Анан ал эже жазды жакшы көргөндүктөн анан ошол жашыл жазда кыялдарым орундалат деп ошондой тема коюп койгонбуз. Анан орундалабы кыялдары? Эми орундалаптыр. Ошончо балдарга жардам берип, ошончо балдардын батасын алып аткандан кийин андай адамдардын кыялдары орундалыш керек да. Жакшы. Рахмат. Келип аябай сонун кызыктуу маек куруп бердиңиз. Ар дайым чыгармачылыктын үстүндөгү ийгилик кошуп койдум. Багындырып жүрүңүз. Келип бергениңизге рахмат. Өзүңүздүн да ден соолугуңуз чың болсун. Чоң рахмат. Кыялдар орун